Тышта жаз. Мен бүгүн көйнөк тандаганы келдим. Жарашат бекен? Бул жакта сонун баш кийимдер да бар экен. Мага бунусу жакты. Кана кийип көрөйүнчү. Сонун экен. Бирок кызык, бул баш кийимдин бир дагы тигилиши жок экен. Бул баш кийим кантип даярдалат болду экен? Сага кызыкпы? Кантип жасалат? Баш кийим. Бул баш кийим койдун жүнүнөн даярдалыптыр. Ошондо кебиздей болгон нерседен жип менен ийнени колдонбой кантип мындай топу даяр болуп калды? Кызык. Достор, жана мен кийип көргөн баш кийимди даярдаганды ушул окуу жайда үйрөтөт экен. Азыр бул жерде кыздар иштеп жатышат. Келгиле аларга жолтоо болбой, баш кийим кантип даярдалат? Чогуу байкап көрөлү. Кездемеден болобу же койдун жүнүнөнбү кийимди, анын ичинде баш кийимди даярдоо эскизден башталат. Ал эмне экенин билесиңби? Бул кийимдин сүрөтү. Сен ой, бул оп-оңой да дешиң мүмкүн. Бирок андай эмес. Мисалы мен сүрөт тартканды билбейм. Ошол үчүн менин топум эми укмуш эле болуп калмак да. Ал эми Жасмин сүрөттү мыкты тартат. Анан да жөн гана жакшы тартпастан баш кийимдин түзүлүшү кандай болот? Баарын кылдат ойлонуп, аны кагаз бетине түшүрүү керек. Жасмин баш кийимдин эскизин тартып бүттүрдү. Эми боекту тандаш керек, Бул боектордун ичинен мен бир өңдү тандасам болобу? Келгиле ачык көк өңдү тандайбыз. Ачык көк түстү чыгаруу үчүн көк менен ак боекту аралаштыруу керек турбайбы? Анан да баш кийим кооз болуш үчүн көк түстүн бир нече түрү айкалыштырылат экен. Мына биздин эскизибиз даяр болду. Эми буга ылайык биз азыр Жасмин экөөбүз бул бөлмөдөн баш кийимди даярдайбыз. Чогуу даярдайбыз деп коем, мен бузуп албайын. Ошол үчүн достор, жөн гана силерге баарын айтып турайын. Биринчи, койдун жүнү алдын ала даярдалат. Тазалап, жууп, аны керектүү түстөргө боеп алышат. Биздин өң ачык көк. Эсиңердеби? Бирок ага көк түстүн бир нече түрү кошулат. Эми жүндү берегидей кылып кабаттап жайып алуу керек. Көк анан ак түс кошулат. Эми жүн жука кездеме менен жабылат да үстүнө мына кызык суу куюлат. Болгондо да ысык суу. Анан кадимки кир жууган самын менен сүртүш керек экен. Жасмин баш кийимди даярдабай эле койдун жүнүн жууп жатат го. Көрсө ысык суу жана самындын жардамы менен ар кандай түстөгү, ар кандай койлордун жүндөрү бири-бирине жабышып калат экен. Эми эскизге ылайык даярдалган үлгүнү жүндүн үстүнө коюп, баш кийимди бычып алуу керек. Башкача айтканда формасы чыгарып алынат. Анан кайра ысык суу жана самындын жардамы менен жүндү кол менен жакшылап ушалап, баш кийим даярдалат. Анан манекендин жардамы керек болот. Ошондо ийне менен жипти колдонбой, жүндү кол менен ушалап атып, тададам! Топуну сыйкырлап даярдап койсо болот турбайбы? Бирок буга 3 саат кетти. Мына биздин баш кийимибиздин формасы чыкты. Эми муну дагы бир күн күтүш керек экен. Ал кургагандан кийин баш кийимибизди кийип алып конокко барсак болот. Мага Жасмин жасаган баш кийим аябай жакты. Сагачы? Кызык экен. Балдар, чоң апаларыбыз жасаган кийиз дагы ушундай ыкма менен даярдалат. Кийиз койдун күзүндө кыркылып алынган жүнүнөн жасалат. Ал эми жазгы жүн жарабайт. Жүндү тикенектерден тазалап алгандан кийин апаларыбыз аны жуушат. Бирок жылымык суу менен. Эмне экенин түшүндүң да, Ысык суу менен жуулса, жүн тоголоктошуп, бири-бирине жабышып калат. Андан соң жүн боелот. Ал үчүн ак койдун гана жүнү жарайт. Анан баш кийим даярдалгандай эле жүн кабаттап жайылат. Бирок токулган чийдин үстүнө. Чийге оролгон жүндү бир нече саат күч менен тебелөө керек. Бул жакта колдон башка буттар да иштейт.
Баса кийизден жасалган кийимдер биздин ден соолукка пайдалуу. Алар сөөктөрүбүз ооруса жардам берет. Денебизди кышында жылуу, жайкысын салкын кармайт. Балдар, көрдүңөрбү? Апаларыбыз даярдаган кийизге аябай көп күч, убакыт жумшалат экен. Ошондуктан биздин улуттук кийиз буюмдарына аяр мамиле жасайлы. Карасаң, береги шалпаң кулак коёнда сонун жасалыптыр. Бул буюмдардын баары баш кийим жасалгандай ыкма менен даярдалган. Мага бул пано да жакты. Балалык деп аталат. Достор, койдун жүнүнөн баш кийимден башка дагы толтура нерселер жасалат экен. Мисалы, мага бул панолор жакты. Карагылачы, түлкүнүн сүрөтү бар. Анан бул дагы коенек аябай сонун экен. Анан эң кызыгы мына бул маймыл. Сөйкөсү да бар. Ал эми береги пано үй бүлө деп аталат. Оюларды жакшылап карасак, үй бүлө мүчөлөрүн көрө алабыз. Муну болсо жыртыкчалары менен кийиздин деми деп аташыптыр. Кооз экен. А булар байыркы тамгалар. Карагылачы, кандай сонун кооз буюмдар. Эстеп кал. Кана эстеп көрөлү. Койдун жүнүнөн баш кийимди даярдоо эмнеден башталат? Туура, эскизден. Башкача айтканда, биринчи сүрөтүн тартып алуу керек. Кийизди жасоо үчүн ийне жип колдонулабы? Жок, алардын ордуна ысык суу жана самын керектелет. Кийизден жасалган кийимдер ден соолукка пайдалуубу? Албетте. Мына достор, кийиз менен иштөө өтө кызык экен. Анан эң негизгиси койдун жүнү биздин ден соолугубуз үчүн аябай пайдалуу. Андыктан силер дагы шырдактын үстүндө ойноп жатып, муну эстеп койсоңор болот. Эң негизгиси кийиз менен иштөө кызык.